Ассаламу алейкум достар, ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Бүгін екінші күн 13 болды ұқсайды, же 12-сі. Күнді да ұмытып қалдым, через день іштегендіктен сменмен. Сменге шыққам, саат 11-де шықтым. Саат азыр 12:30 болып отады. Bir заказ қылдым, 1,5 сааттың ішінде. Короткий заказ 1324 рубль қалды. 1799 рубльдік заказ болчу. Бүгінгі сменаны баштан аяқ толық тартып берем. Өткенде айтқам, мындан кейінки через день сменге шыққанға байланыштуу каждый шыққан сменимди тартып шығарып беріп тұрам. Өзүңүздөр байкап, кайсы күн кандай болот экенин салыштырып көрүп алганга жакшы болот депчи. Ошого эми аракет кылам. Аракет кылам деп эле жакшы аракет кылам, бирок бул смен тартыштагы бир өзүнчө эле бир түйшүк, бул деле бир оңой нерсе эмес. Каждый заказдан кейін анан дагы бир нерсени өткөндө сурай кеткем, комментарийге дагы сурай кетейин, айта кеткиле. Могу клиенттен түшүп чыкканын видеого киргизип атпаймынбы? Ошолорду киргизбей эле коеюнбу? Ошонун ордуна бир керектүү маалыматтарды айтып көбүрөөк сүйлөп берейинби депчи. Бирок комментарийге эч ким жооп берген жок, эч ким жазган жок. Ошону дагы бир жолу сурай кетем. Жөн эле клиенттин отурганын, түшкөнүн киргизе бербестен анын ордуна бир керектүү маалыматтарды айтып берип, сүйлөп берейин деп ойлоп атам. Анан көбү да жазып калат, көбү эле сүйлөп өткөнсүң депчи. Анан ошонун чем керектүү маалымат айтып берген он жакшыраак го дейм, чем клиенттин жөн эле отурганын, түшкөнүн киргизе бергенден көрөчү. Ошол достор, бүгүнкү жумушту байкайбыз. Бүгүн кечирээк чыктым, эрте чыгам деп эле жакшы аракет кылам, бирок эрте тура албай атам, ачыгын айтканда. Эртең менен туруп вообще көнбөп турмун. Будильник такыр өмүрүмдө койчу эмесмин, азыр будильник койгон күндө да тура албай атам. Ошол достор, бүгүнкү жумушту байкайбыз, кандай болот. Ушу менен азыр саат 12:30 болуп атабы. Эртең мененки 6-га чейин иштегенге аракет кылам. Видеону аянтча чейин көрүп туруңуздар. Адаттагыдай эле комментарийден жазыңыздар, ойлоруңарды жазгыла, кеңешиңерди жазгыла, жана ошондой эле лайктан баскыла, каналга катталабыз. Достор, комфорт плюс тарифи боюнча блокировка болгондор ар дайым айтып келем, блокировкадан чыгарып берет. Бека деген бала деп. Мынакей жанында көрүп отурган Бека отурат. Көбүнчөсү мага WhatsAppка жазышат. Бека акчаны период котор деп атат. Которсок болобу, ишенсек болобу, анын телефонго жооп бербейт экен же WhatsAppка жооп бербейт экен деп. Ишенсеңер болот, мынакей Бека өзүмдүн жакшы тааныш брачкаларыман болот. Эгерде силерден акчаны котортуп алып, кайра связга чыкпай жок болуп кете турган болсо, мынакей Бека ар дайым жанымда, любой жерден кармап келип силерге салып берем. Туурабы? Ошондой. Анан телефон номерге жооп берип, WhatsAppка жооп берип, активныйраак болот. Биз жооп бербей калсак, WhatsAppка жазып койсоңуздар, биз ачып беребиз. WhatsAppка жөн эле ассаламу алейкум же болбосо ушундай жазыштан эмес, эмне маселе менен чалып атасыңар, эмне маселе менен кайрылып атасыңар, ошону сразу жазып коюңуздар. Аккаунт боюнча ушундай проблема бар, ушуну кыласыңбы, кылбайсыңбы деп туурабы? Ошону жазып койсо болот. Все, мынакей Беканын телефон номери экранда көрүп атасыңар, чалып, жазып, кайрылып, проблемаңарды решать эте бериңиздер. Так, достор, экинчи заказым жанагы эле клиентимде, жана Сбербанкка барган болчу да. Ошону эле кайра заказ кылыптыр. Ошол жерден эле Петровкага алып келдим. Бул Петровканы билесиңер, Сум жак. 1799 рубль. Тоже где-то канча бир 2 километр алып келдим окшойт. Вода Ультимат для премиального сервиса. Ультиманын рекламасы келип атат. Эки заказ менен 1 сааттын ичинде жакшы. Ушинтип эле короткий 1 саатта бирден хотя бы заказ берип турса эле нормальный жетет эле. Короткий заказ болсо деле. Погода уже күз келди окшойт, Москвага. Күнүгө эле жаан го, күнүгө жаан. Так, достор, Сколково келдим. 31 минутада 4166 рубльга. Барсам неме? Майбах келди, барып турсам. Мага заказ берген болчу, сразу отмена кылып койду дейт. Кызык болду, кандай машина күтүп атты экен, атайын айланып келдим дейт. Зикирге негизи отмена көп болуп атат, барсаң эле зикирлер келип атат дейт. Мен да зикирге өтсөмбү деп атам, хотя Майбах өзүмдүкү дейт. Сурап калды зикирдин кандай заказдар кандай болуп атат, жана заряд боюнча, в общем, зикир менен Майбахтын айырмачылыгы кандай, жакшыбы, өтсөм кандай болот деп. Көбүңөр дагы менден көбү дагы сурайт WhatsApp'тан кандай кылсак болот депчи.
негизи Zikr Майбахка караганда таксиге мындай выгодныйраак, ыңгайлуураак экен да, менин көз карашым. Анткени баягы канча болду же иштеп жүргөнүмө салыштырып көрдүм да. Майбахтын аябай жакшы состояниясын азыр таппайсың. Мындай орто состояние, анан көбүнчөсү эле начар состоянияларычы 12 миңге аласың аны арендага. Плюс күнүгө 3 миң рубльга заправка аласың. Ошо менен 15 миң болуп атат, Анан Майбахта эшик ачып бересиң түшүп. Ошол жагы бар. А Zikirде болсо 15 миң аренда, заправка кылбайсың, заряд бекер шаар ичинде. Шаардан тышкары жанагындай платный зарядтар бар. Шаар ичинде деле бар платный зарядтар, бирок алар тезирээк зарядтайт. Мисалы үчүн полный зарядты, мисалы үчүн 20% заряд менен бара турган болсоң, 100гө чейин платный зарядтан 1 саат 20 минут, 1,5 саатка чейин полный толтуруп аласың. А эгер бесплатный зарядтан болсо, ошондой эле 20% менен барып 100%ке чейин 80% заряд ала турган болсоң, 2,5 саат, 3 саатка чейин отурушуң мүмкүн да. Ошол жагы бар. Анан Zikirдин дагы парковкалар бекер. Бул тарифте простой көп болот, билесиңер, 1 саатта күтүп каласың. Жок дегенде бери жагы 1,5 саат күтөсүң заказдычы. Ошондо баягы любой платный парковкага токтоп, прям центрда бул заказдын көбү бул тарифке билесиңер. Анан центрда турганга баягы ыңгайлуураак да, ошол жагы бар. Анан жолдор, платный жолдор. Мисалы үчүн Шереметьевого барасың 580 рубльга платный жол менен. Кайра обратно келатканда Ды жак менен келесиң 420 рубль. Ошо менен барып келгениң 1000 рубль. Платный жолго азыр, тем более бул тарифте өзүң төлөйсүң. Заказга кошуп берет го платный жолдун акчасын. Ошентсе деле өзүң төлөп атпайсыңбы? Ал акча өзүң чөнтөгүңдө калат. 1000 рубльга мисалы үчүн мойкаңа уже чыгып калат акчасы, мойкаңдын акчасы. А эгер силер 2 рейс кыла турган болсоң, значит мойкаңдын акчасы жана ошондой эле тамак ашыңдын акчасы чыгып калат, бир күндүк расходуң. Ошол жагы бар. Ошо менен салыштырып көрсөңөр болот. Zikir ыңгайлуу. Анан заряд көбүнчөсү, мен деле машина аларда аябай ойлонгом. Зарядтап, жаман тажайм го депчи. Жок, ал жагынан деле мисалы үчүн, тем более мондай смендешип иштесеңер, мен мисалы үчүн алганда бир сменамда зарядтабайм. Мага полный заряд менен берет, машинаны жууп берет. Ошо менен чыгам, иштейм. Жумуштун аягында барып 1-2 саат зарядка отуруп, мойкага таштап коюп машинаны кетем. Ошол жактар ыңгайлуу. Ошондуктан эгер кимден ким Zikir алсамбы же Майбах алсамбы деп жүргөн болсо, Zikirдин ушундай жакшы жактары бар. Майбах алсаңар деле бир 3 миң арзаныраак аласыңар, бирок аныңар 3 миңер бензинге кетет. Ошол достор. Дагы алдыда жумушту улантам, дагы эстеген, көп келген суроолорго алдыда жооп берген аракет кылам. Здравствуйте. Вообще-то нельзя на этом тарифе, только на 3 человека можно. Ребенок что делать теперь? Не поехать же дальше? Лево вперед посадка. Специально здесь заблокированы рельсы. Сейчас снимать. Здесь она 5 месяцев, ну 4 месяцев, а смысл какой ее машина? На это... Так, достор, Щелковская, нет, Щелковский эмес, 5-я парковая, 60А дегенге келдим. Бул жерде неме бар экен? Отделение полицейское, полицейский участок. Ушундай туура айтылабы? Көрдүңөр, 4-өө экен. Алышка туура келди. Отказ кылсам деле болмок, бирок поездкасы жакшы поездка болгондуктан отказ кылбай ала берейин дедим. Короткий болсо отказ кылмакмын. Анан Большая Очаковскаядан алгам. Түз эле болчу. Ал жактан чыгып, кичине жүргөндөн кийин орто жолдон бир точка кошту. Немеге, Москва Сити жакка токтоп, ал жактан бирөөсү калып, дальше семьясын бул жакка алып келдим. Ошо менен счетчик менен болуп кетти. Биринчи поездканы баштаганда 5,5 миң рубльдук поездка болчу. Андан кийин таксометр менен эсептеп, азыр 1 саат 40 минут болуп кетти, почти 1 саат 37 минутада келдим. 9512 рубль дейт. Завишать эткенде да өзгөрүп кетчү эле.
9538 рубль менен жабылды. 1 саат 38 минутада пробка менен шаар ичин аралап келдим да. Ошондой болуп кетти. Жакшы заказ болду. Отказ кылбаганым жакшы эле болуптур. Кичине сиденьяларды жылдырып, ковёрду алып, бир аз кичине кыйналып койдум, но зато акчасы жакшы болду. Ушундай жакшы заказдар болгондо кичине кыйналып койсом эчтеке болбойт. Көп айтып калат, эми о жоктон эле сала бербейсиң төртөөнү депчи. Просто мен могул жакта аркасында ковёрду чыгарышым керек аны үчүн. Ковёрду чыгарып, ошондо кичине өткөндөгү видеолорду көрсөтүп кеткем, кичине заморочкасы бар депчи. Круиз чакыр, В-класс чакырышыңар керек болчу десем, чакырсак келбей атат, машина жок болуп атат, жарым саат деп көрсөтүп, еще отказ кылып коюп атат дейт. Ошол достор. Азыр саат 4 болду уже. Бир аз курсак ачып кетти, курсак тойгузуп, анан дальше жумушту баштайбыз. Пока что 3 заказ, 4 заказ болуптур. 4 заказ менен 12867 рубль иштедим. Да, бир заказ кылсам арендам чыгат экен. Андан кийин уже чөнтөк иштеп баштайбыз. Так, достор, Москва Ситиге келдим. Сокольники метродон 3859 рубль. 44 минут болуп кетти. Негизинен немеге эле кирмекмин. 31 32 минутада эле келмекмин. Но наушникти салып коюп, тиги Момунчалдын образына кирип кетиптир мен. Момунчал демекчи, Момунчал немени угуп аткам азырчы. Ак кемени, Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме чыгармасын. Ошондо Момунчалды аябай көркөмдөп айтып берип атты эле, ошону аябай образга кирип кетип, Садовое кольцо менен кетмекмин. Мен третий кольцого бурулуп кетиптирмин. А третий кольцо болсо пробка. Ошо мен ошол жакта туруп калдым. Силерге өткөндө айттым беле, дагы бир жолу айта кетейин. Могу пробкада баарыбыз тең эле турабыз да, таксисттерчи. Поездкалар 1 саат, 1,5, 2 сааттык болуп кетет. Ошол маалда мен постоянно мондай наушник салып алып, музыка же болбосо бир көрүнгөн нерсени укпайм, ушу китептерди угуп атам. Акыркы жылдары уже канча китепти бүтүрүп койдум. Окуй албай, окуш керек эле деп жүргөн китептерди полный уже. Чыңгыз Айтматовдун почти бүт эле чыгармасын бүттүм уже. Азыр могу Ак кемени көптөн бери уга албай жүрдүм эле. Ак кемени башта уже жарымынан ашып калдым. Бир китепти баштасаңар, где-то бир канча убакытта. Мен кээде болот, бир сменада эле бүтүрүп коем, кээде болот, 2-3 сменада бүтүрүп калам. Эми заказдарга жараша болот да. Кээде мондай пробка маалында заказдар болуп калганда, ошол маалда угуп, пробкаңда кадимкидей билинбей бат эле поездкаң жеткирип коесуң, еще мындай кадимкидей бир сонун бир рахат аласың да, баягындай образда, ар кайсы образга киресиң, баягы жерден чыгармадагы ар кимдин образына кирип, кадимкидей бир угуп алып, баарыңар эле мен көп эле кишиден угам, негизи китеп окуш керек, китеп жакшы депчи, бирок баарында эле убакыт жок. А бизге азыр могу аудио китеп деген жакшы нерсе бар. Аябай ылайыктуу да таксисттерге. Наушник салып коесуң, аудио китептин Чыңгыз Айтматовдун бүт чыгармасы бар. Жана ошондой эле Төлөбөн Касымбеков, Мукай Элебаев, бүт барыңкы. Мен Мукай Элебаевдин неме деген чыгармасын угуп алып, ушундай бир жакты 2 жолу уктум. Узак жол деген. Тиги 16-жылдардагы немени чагылдырып бериптир. Кытайга үркүн маалындагычы, Кытайга биздин немелер качып, баягы мен мисалы үчүн көп эле большевиктер, ошондой дегенде мындай билесиң, бирок жакшы түшүнбөйсүң да, большевик деген ким болгон. Ошол маалдарды кадимкидей ошо китепти окусаңар, баарыңарга кеңеш берет элем. Узак жол деген Мукай Элебаевдин 7,5 саатпы, 8 саатпы ушундайга чукул китеп. Бир жакшы уксаңар, бир 2 күндө эле угуп бүтөсүңөр. Бир укканда түшүнбөй калышыңар мүмкүн. Бир 2-3 жолу кайталап, эринбестен. Зато өзүңөргө аябай көп нерсени билип алат экенсиңер. Жаңы укканда мен кадимкидей орустарды жаман көрүп, ушундай болуп жүргөм, но бирок эми ал китеп бирок болгон окуя да. Эми андан бери канча убакыт, канча жылдар өттү. Ошол достор, ушундай бир кеңешим бар. Аудио китептерди кимдикин десеңер, Эрнис Кыязов деген бар, диктор. Ошо китепти көркөм окуп берет да.
аябай уккулуктуу, аябай жеткиликтүү кылып укканда тажабайсыңар. Бүт образды өзүнчө бир көркөмдөп окуп берет. Ошону кеңеш берет элем. Ошол достор. Дальше иштейбиз. Уже арендам чыкты, арендаманы даже ачтым. 15.716 рубльга иштедим. Жана тамак ичкенден кийин азыр биринчи заказымды алдым. Ошол кеттик анда. Так, достор, деревня Летово келдим. Улица Василия Бутурлина дейт. 148. 6519 рубльга келдим. Saat 10'dan 35 minut өтүп атат. Biraz жанагыдан көпкө заказ күтүп калдым. Мунун алдына бир короткий заказ кылдым. Анан муну алып келдим. Дагы 11'den 36 минут өттү. Дагы 4 саат иштейбиз. 4 сааттан кийин жумушту жыйынтыктайбыз, аяктайбыз. Ошо менен канча болду, кандай болду, алдыда байкайбыз, алдыда көрөсүздөр достор результатты. Но Кудайга шүгүр бүгүн жумуш жакшы. Мен чото ооруйун деп калганмынбы? Байкадыңар болуш керек, сүйлөгөндө бир аз кыйналып сүйлөп атам. Ошол Кудай сактасын оорудан. Кар жаап атабы? Ошол достор. Көрүп туруңла, видеонун аягына чейин бир аз калды, чыдап туруңла. Кеттик анда дальше иштейбиз. Так, достор. Жумушту бүттүм. Мойкага келдим даже. Машинамды зарядтадым, мойкага келдим. Мен вообще видео тартып атканымды унутуп кетиптирмин жумушка берилип. 12'ден кийин көп деле иштеген жокмун. 12'ye чейин 22 000 бирдемке иштегем. Телефонду да тияка уже сумкага салып салдым. Общий 31 600 рубль ушундайга иштедим бүгүнкү смена. Анын арендага 15 000 билесиңер, 1000 рубль мойкага. Тамак деле жеген жокмун, жана бир жолу кичине легкий, жана түштө жөдүм эле, ошол бойдомун. Аппетит тарткан жок андай эч нерсеге. Ошол бир 15 000ге чукул таза иштедим окшойт. Бүгүнкү жумуш ушундай болду. Кудайга шүгүр, жумуш жакшы. Баягы экинчи күн мен эң мындай көп жага бербеген смена болчу, бирок Кудайга шүгүр жакшы болду жумуш. Ошол достор, бүгүнкү смена ушу менен аяктады. Эгер видеодо кандайдыр бир кемчиликтер кеткен болсо кечиргиле. Бир нерсе кошо туруш керек болсо, кошуш керек болсо, же болбосо өзүңөрдүн кеп кеңештер болсо, немеге жаза кеткиле, обязательно сөзсүз комментарийге мындай кыл, тигиндей кыл деп кеп кеңешиңерди берип, жана ошондой эле видео жаккан болсо лайктан басып, каналга катталып болсоңор, каналга катталып кетиңиздер достор. Ошол кийинки сменада көрүшкөнгө чейин анда 2 күндөн кийин, 2 күн эмес, 1 күндөн кийин. Каждый сменаны мындан кийин тартканга аракет кылам достор. Ошол анда жакшы туруңуздар.